Салам, мен Айлита Желдеңова. Бүгін біз сіздер менен кыска вакыттын ичинде HTML-дин эмне экендиги жөнүндө талкуу кылабыз. Андыктан биз менен бирге болгула. HTML Hypertext Markup Language, кыргызча гипертексттик белгилөө тили. Биринчи укканда оор болуп сезилиши мүмкүн, бирок андай эмес. Келгиле, бул маселени чечебиз. Гипертекст деген эмне? Чындыгында ал кадимки эле текст болгону, анда башка мазмундук ресурстагы текстке болгон шилтеме бар. Веб-сферасына бул термин адабияттан келген. Каалаган китепти ачып көрүңүздөр, жана андагы мазмун бул өзү гипертекст. Анткени ал мазмун башка баракчаларга болгон шилтемени өзүнө камтыйт. Кыязы гипертексттин эмне экендигин чечтик окшойт. Эми болсо белгилөө тили эмне экендигин түшүнүү гана калды. Башында сайттар бир гана сүрөт, текст, видеолордон турган баракчанын элесин гана берет. Ал эми дал ушул элести белгилөө менен жазып чыккан тил HTML тили. Бул өзгөчөлөнгөн Word документ бир гана веб үчүн. Эгерде сайт түзүүнү үй салуу процессине окшоштуруп элестете турган болсок, анда алгач бизге үйдүн терезе эшиги каякта жайгашары тууралуу тартылган үй түзүлүшүнүн планы керектелет. Ал эми дал ушул үй түзүлүшүнүн планынын ролун сайтта HTML аткарат. Жана ушундан кийин гана терезе эшиктин кандай көрүнүштө болоорун жана үй дубалы кандай болоору тууралуу чечим чыгарабыз. Баса, бул нерсе CSS-тин жардамы менен жасалат. Ал эми бул жөнүндө биз кийинки чыгарылыштардын биринде сөз кылабыз. Сиз бул HTML белгилөө тилин каалаган сайттан интернет аркылуу көрө аласыз. Ал үчүн веб баракчага киребиз, тизмектелген менюну чыгаруу үчүн мышканын оң жагын басабыз жана сайттын баштапкы кодун тандайбыз. Жана мына бул биздин HTML. Ошондой эле HTML программалоо тилине кирбейт. Анткени HTML тилекке каршы 2-ни 2-ге көбөйтүп бизге эсептеп бере албайт. Анын негизги милдети сайттагы элементтердин, текст, видео, шилтеме жана сүрөттөрдүн кайсы орундукта жайгашары тууралуу гана сүрөттөп берет. Сүрөттөө үчүн атайын өзгөчөлөнгөн сөздөр болгон тегтер колдонот. Тегтер бул HTML-дин ачкыч сөздөрү. Сүрөттөө үчүн HTML өзгөчөлөнгөн сөздөр болгон тегтерди колдонот. Тегтер бул HTML-дин ачкыч сөздөрү. Алар көбүнчө жуп тег болуп кездешип жана бурчтуу кашага алынуу менен жазылат. Биринчи ачылуучу тег жазылса, андан кийин ага камтылган мазмун жазылат, ал эми андан кийин гана жабылуучу тег жазылат. Жабылуучу тег аталышынын алдына слэш белгисин коюу менен түзүлөт. Бирок бул нерсе менен гана бүтүп калган жок. Анткени аны менен биргеликте тегтин мүмкүнчүлүгүн кеңейте турчу атрибуттар бар. Жана аларды ачылуучу тегтин ичине жазуу менен төмөнкү формада колдонобуз. Негизинен бир тег үчүн бир нече атрибуттарды колдонуу жеткиликтүү. Жана алардын кайсы катар менен саналуусу өтө деле маанилүү эмес. Мисалы, браузер түшүнө ала турчу текстти горизонталдык багыт боюнча тактап айта турган болсок, оң жакка, ортого же солго жылдыруу үчүн бизге align деп аталган атрибут керектелет. Ал эми жазылган текстти ортого жылдырыш үчүн биз төмөнкү баскычтарды басып өтөбүз. Тег P бул параграф. Ал эми аны ортого жылдырыш үчүн align деп аталган атрибутка маани берүү менен ортого жылдырабыз. Жана ошону менен биргеликте өзүнө мазмунду камтыбай турчу дагы тегтер кездешет. Жана бул учурда жабылуучу тег колдонулбайт. Мисалы, жаңы сапка колдонууга өткөрүү үчүн колдонулуучу тег bear. HTML белгилөөсү белгилүү бир эрежелердин негизинде гана куралат. Жана тегтер биринин ичине бири салынган куурчактар сыяктуу түзүлгөндө алардын жабуу эрежелерин так сактоо сунушталат. Мисалы, биринчи мисалдагы жазылган код туура эмес. Анткени биринчи I тег жабылгандан кийин, ал эми андан кийин гана P тег жабуусу шарт болчу. Жана ошондой эле биринин ичине бирин салыштыруу менен тег курууда белгилүү бир иерархия бар. Мисалы, title башка тегтердин ичине эмес, сөзсүз түрдө head тегинин ичине жазылуусу керек. Жана ошондой эле ар бир тег белгилүү бир функцияны аткарат. Веб баракчаны түзүүдө ар бир тегтин кайсыл милдетти аткарууга арналгандыгын биз билишибиз керек. Бул код семантикасы менен абдан тыгыз байланышта. Семантика бул
мааниси жагынан туура келген элементти тандап алуу жөндөмү. Ал эми тег бул браузердин белгилүү бир командасы. Демек, браузер ал команданы түшүнөт жана белгилүү бир образ менен форматталган информацияны экранга чыгарып берет. Ошондуктан биз өзүбүз жазган кодду даяр болгон сайттын тышкы көрүнүшүнөн көрө албайбыз. Келгиле, эми жөнөкөй болгон HTML баракчанын түзүлүшүн карап көрөлү. Эң биринчи doctype жазылат. Doctype бул HTML-дин кайсыл версиясы жөнүндөгү маалыматты браузерге жиберет. Жана HTML-дин ар кайсы версиясы кандайдыр бир жаңы тегти кошсо, жана ошондой эле колдонуудан чыгып эскирип калган тегтерди алып салат. Ал эми азыркы учурдагы эң акыркы версиясы HTML5. Жана бул версия үчүн doctype төмөнкү образда көрүлөт. Doctype'тан кийин jup тег болуп эсептелинген HTML кетет. Дал ушул HTML тегин бактын түзүлүшүнө окшоштурушат. Анткени анын негизги өзөгү HTML болсо, ал эми дал ушул өзөк эки чоң бөлүккө бөлүнөт. Head жана body. Headке эң негизги маанилүү маалыматтар жазыла турган болсо, ал эми bodyге болсо, биз эмнени көрө турган нерсенин бардыгы, башкача айтканда, сүрөт, текст, видео, шилтемелердин бардыгы дал ушул бөлүгүнө жазылат. Doctype, HTML, head, title, body булардын бардыгы негизги жана маанилүү тегтер болуп эсептелинет. Жана алардын ар бири жаңы ачылган баракчада жана дал ушул иреттикте жазылуусу шарт. Жана ошондой эле checkout HTML кеңдигиндеги документтин ичинде жазылат. Жыйынтыктап айта турган болсок, HTML веб баракчанын ичиндеги элементтердин түзүлүшү үчүн жооп берет жана алардын канчалык деңгээлде маанилүү экендигин браузерге түшүндүрүү максатында ачылган тил болуп эсептелинет. Биз менен бирге болгонуңуздар үчүн чоң рахмат. Кийинки көрүшкөнчө саламатта калгыла.